Тажикстан кыргыз аскерлерине иш козгоду. Тажикстандын башкы прокуратурасы 29 апрелде Согди областынын Исфара шаарынын Чоркух жааматына кыргыз аскерлерин кол салганга айыптоодо. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык учурда Кыргызстандын аскер кызматкерлерине каршы агрессивдүү согушту баштоо же жүргүзүү жана адам өлтүрүү беренелери менен кылмыш иши козголгон. Ошондой эле кыргыз аскерлери улуттук жек көрүү негизинде иш-аракет кылышкан деп айыптап, чек арага жакын жайгашкан үйлөрдү өрттөгөнгө айыптаган. Шамурза Бөрүкулов: биздин бийлик тажиктерден эч нерсе сурабайбыз, кыйраган үйлөрдү өзүбүз тургузабыз дешип, эл менен эсептешпей, бүткүл кыргыз элинин үстүнөн тон бычып жаткан убакта тажиктердин башкы прокуратурасы Кыргызстан тарапка иш козгоп, кыргыздарды баскынчы кылып, 104 өлгөн адам үчүн бизди күнөөгө жыгып жатышыптыр. Эмне биздин бийлик тажиктерден тили кыска жери барбы? Тажиктердин аясаңар, анда тажиктердин койгон күнөөсүн мойнуңар алгыла, чыгашаларын төлөп бергиле. Кыргыз ансыз деле жер менен жексен болуп кордолуп отурганда бир нече жолу жерге киргизип эле салгыла. Кайерңер менен ойлонуп жатасыңар? Жаман болуп бир паста деген сөздү уктуңар беле? Дайыма эле эл бизди 5 октябрдагыдай колдой берет десеңер жаңылышасыңар. Эгер тажик бийлигин чөгүлөт албасаңар, бардык чыгымдарды төлөт албасаңар, эл аралык сотторго кайрылып, Сасык Эмомали Рахманды күнөөлүү деп таптыра албасаңар, силер эл башкарганга акыңар жок. Намысты жыйыштырып коюп, Бакиевке барып сурагыла, кандай кылсак тажиктерди чөгүлөтөбүз деп. Бакиевдей болуп эч ким силерге туура кеңеш бере албайт. Себеби эч ким Бакиевдей Кыргызстанды сүйө да албайт. Муну анын кантип иштегенин далилдеп койгон. Кубанычбек Исабеков: мамлекеттин атынан президент же жогорку кеңеш гана сүйлөй алат. Ташиевдин Баткендеги билдирүүсү боюнча парламенттин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков пикирин жергиликтүү ЖМКлардын бирине билдирди. Анда ал УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Баткендеги билдирүүсүнө таң калганын айткан. Мамлекет атынан президент же жогорку кеңеш гана сүйлөй алат. Анын үстүнө парламент өз позициясын толугу менен бардык депутаттардын атынан билдириши керек. Мындай сөздөрдү бир эле спикер айта албайт. Садыр Жапаров келтирилген зыян боюнча республиканын позициясын билдирүү үчүн Ташиевге ыйгарым укук берди деп ишенем, деди экс-депутат. Ошол эле учурда Кубанычбек Сатиндиевич келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндө айтууга эрте экендигин, анткени ал дагы эле эсептеле электигин айтты. Кандай зыян жөнүндө сөз болуп жатат деп ачууланды. Ташиевдин буга чейин талкалоо жөнүндө толук маалыматы барбы? Жакшы шартта келтирилген зыянды баалай турган эл аралык комиссияны тартуу керек. Анын үстүнө биздин өлкө көптөгөн ассоциациялардын мүчөсү. Исабеков кошумчалагандай, Тажикстандан келтирилген зыян үчүн компенсация алуу жакшы болмок, бирок мындай кырдаалда күч позициясынан иш-аракет кылуу мүмкүн эмес. Акаев Кулов тарабынан берилген автоматтардан 34 жараныбыз каза болду. Акаев Кулов тарабынан өз кезегинде Рахманга тартууланган автоматтардан тыныч жаткан элибизге ок атылып, 34 жараныбыз каза болду. Мындай пикирин тарых илимдеринин кандидаты Кыясмолдо Касымов өзүнүн Facebook баракчасынан билдирди. Алдын ала маалыматка ылайык Баткен областы боюнча 107 турак үй, 2 мектеп, 1 ФАП, 1 бала бакча, 10 май куюучу жай, 8 дүкөн, 4 соода түйүнү, 4 социалдык объектилер, 5 башка мамлекеттик имарат жабыркаган. Ошондой эле кагылышуудан 183 жаран жабыркап, 34 жаран көз жумду. Чыңгыз Айдарбеков, экс-министр, Тажикстанды репарация жолу менен компенсация төлөп берүүгө милдеттендирүү керек. Мурунку тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Кыргызстандын жарандарына жана өнөктөштөрүнө Тажикстан менен чек арада болгон жаңжалга байланыштуу кайрылуу жасады. Видео кайрылуусун Facebook социалдык тармактардагы баракчасына жарыялады. Анын айтымында тажик тараптан болгон мыйзамсыз иш-аракеттерди жөн калтырбаш керек, аларды жоопко тартуу зарыл. Жоопко тартуу үчүн эл аралык ыкмалар бар. Алардын бири репарация. Бул жөн гана чыгымдарды толтуруу эмес, бул комплекстүү чара көрүү. Анын алкагында бир нече жыйынтыктарга жетсе болот. Эл аралык коомчулук тарабынан агрессияны сынга алуу, эл аралык деңгээлде агрессия колдонгон тараптын аброюн төмөндөтүү, санкцияларды киргизүү, агрессияны жасаган тараптын эл аралык деңгээлде күнөөсүн мойнуна алуусу, агрессиянын айынан болгон чыгымдардын ордун толтуруу, жабыркаган тарапка жарандарына материалдык жана моралдык компенсация төлөтүү. Бул үчүн азыр мамлекетке жардам берүү керек. Апрель айынын аягында Тажикстан тарабынан Кыргызстанга жасалган агрессияга байланыштуу бардык видео жана фото материалдарды чогултуу керек. Бул материалдар Кыргызстанга эл аралык деңгээлде аскердик агрессиянын актысы үчүн Тажикстанды жоопко тартууга жардам берет. Кыргызстан эл аралык мамилелердин жооптуу субъектиси катары эл аралык милдеттенмелерин толугу менен аткарып, көптөгөн абройлуу эл аралык уюмдардын, анын ичинде буунун мүчөсү. Кыргызстан Тажикстандын агрессивдүү аскердик аракеттерин айыптоо үчүн дүйнөнүн колдоосуна муктаж болду.
Душанбенин аракеттерин айыптап, Тажикстанды чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечүүгө мажбурлоодо союздаштарыбыздын, өнөктөштөрүбүздүн жана боордош өлкөлөрдүн жардамына ишенебиз, деди ал. Эл аралык иликтөө жүргүзүп, чек ара суроолорун чечүү үчүн тажик тараптын оор аскер техникасын жана курал-жаракты колдонуп, бир тараптуу алдын ала пландаштырган аскердик агрессиянын натыйжасында ченей алгыс оор жоготууларды репарация жолу менен компенсация төлөп берүүгө милдеттендирүү керек. Анын үстүнө гуманитардык укуктун ченемдери жана принциптери көз көрүнө бузулду. Гуманитардык ченемдерге ылайык туруктуу аскерлер тарабынан жөнөкөй адамдарга, куралсыз адамдарга ок атууга, жарандык мүлктү жок кылууга, медициналык кызматкерлерге кол салууга жана тез жардам унааларын атууга тыюу салынган. Бул оор кылмыштар үчүн бирөө жооп бериш керек, деди экс-министр. Урматтуу мекендештер, биз баарыбыз дүйнөлүк коомчулукка жана Тажикстанга 21-кылымда аскер техникасын бир тараптуу колдонуу жолу менен орто кылымдык метод менен маселелерди чечүү цивилизациялуу эмес экенин, натыйжалуу эмес экенин жана жазасыз калбастыгын көрсөтө алабыз. Келгиле, кылдын күчү жана коомдун биримдиги орой күчкө караганда күчтүү экенин көрсөтөлү. Бул биздин боордош тажик элинин агрессиясы эмес, бул айрым чиновниктердин чыккынчылыгы, кыянаттыгы, ошолор жоопко тартылышы керек, деп кошумчалады ал. Садыр Жапаров Стамбулга жаңы консул дайындады. Туркиянын Стамбул шаарындагы Кыргызстандын башкы консулу болуп Лира Сыдыкова дайындалды. Бул тууралуу репортер Кейчи Жеке Булактар билдирди. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Буга чейин Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулу болуп Нурлан Абдрахманов иштеп келген. Эрнист Нурден: Жапаров Ташиев башында турган бийлик геосаясатта оюндун оор сыноосун өткөрдү. Бул сыноо өлкө үчүн, өздөрү үчүн да чоң тажрыйба болуп берди. Кечеги кыргыз-тажик суу талашы жөн эле шылтоо. Шылтоонун негизги максаты экономикалык жактан көз карандысыздыкка жетишип, өз саясатын жүргүзө баштаган Өзбекстан Казакстанга ыргытылган орустардын сыйрытмагы эле. Сыйрытмактын милдети эки күнкор мамлекеттин ортосунда суу жер талаштырып уруштуруш. Уруш арты менен Өзбекстанды желкеден алмак. Кыргыз-тажик урушунда ортомчулукту пайдаланып, эки өлкө ортосунда өз саясатынын башкы ыштабын орнотуп, өзбек туугандардын колу бутун байламак. Россиянын мындай ичитар саясаты ишке ашпай артка кайтты. Ошол эле Токаев, Мирзаевдин тынымсыз Рахмановго басым жасап, жаңжалды тез арада токтотуу керектигин айтып турганы. Түрк тилдүү 6 мамлекеттин бизди колдоп туусун түшүргөнү, Европа биримдиги, ОБСЕ сыяктуу уюмунун бизди жактаган сигналдары орустардын Орто Азияга пландаган дагы бир өкүм зордугун токтотконго аргасыз кылды. Ошондуктан арабыздагы ар кандай күчтөрдү ээрчеп, бийликке каршы акцияларды колдобой, чек арада чыга калган чырларга сабырдуулук менен мамиле жасайлы. Кремль үчүн Садыр Жапаров кошуналары менен тирешкен, өз элин өйдөтөмөн айдактаган. Атамбаевди агрессивдүү президент болуп бербеди. Бул жагынан алганда Рахмановго баш аягы Путинге байланып, жеке бийлик үчүн ар кандай жолго бара турган президент. Орустардын Орто Азиядагы таасири биз менен тажиктерде күчтүү болгон менен Казакстан Өзбекстан колунан чыгып баратат. Ушул эки өлкөнүн колу бутун тушаганга кыргыз-тажикти чокко салгысы келди. Биз Кыргызстан мындай чоң геосаясий оюндардын курмандыгына айланбай, өзүбүздөгү тынчтыкты бекем сактайлы. Бизде болуп жаткан кризистерге чыдамкайлык кылып, тигил бул кетсин же ак үйгө карап чуркабай, ажообуз Садыр Жапаровдун бийлиги алдында бирге бололу. Биздин бир гана куралыбыз ынтымакчылык менен сабырдуулук.